Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстанда биринчи ата мекендик брондолгон унаа чогултула баштады. Кыргызстандын курал-жарак жана аскердик техниканы оңдоочу борбордук базасында биринчи ата мекендик ГАЗ-66М брондолгон унааны чогултуу башталды. Бул тууралуу кечээ маалымат жыйынында Коргоо министри Бактыбек Бекболотов билдирди. Курулушу 2 жыл мурда башталган бул базанын иштеп кетишине көбү ишенген эмес. Ал эми бүгүнкү күндө база толук өндүрүштүк кубаттуулукка жетип, өлкөнүн өнүгүп келе жаткан биринчи аскердик өнөр жай комплекси болуп калды, деди ал. Эскерте кетсек, Кыргызстандын курал-жарак жана аскердик техниканы оңдоочу борбордук базасы 2022-жылдын октябрында Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында ачылган. Москвадагы мекенешим сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди-чыктыгы болууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Кыргызстанда аскерлердин эмгек акысы 3 жылда 50%-га чейин көбөйтүлдү. Кыргызстанда аскерлердин эмгек акысы 50%-га чейин көбөйтүлгөнүн Коргоо министрлиги 2023-жылга карата негизги жыйынтыктары тууралуу отчет берип жатып билдирди. 3 жылдан бери катардагы аскер кызматчыларына 22 000, абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн учуу курамына 22-42 000 жана Баткенде кызмат өтөгөн жоокерлердин маянасына 50 000 сомго чейин кошулган деп айтылды кабарда. Министрлик жаңы аскердик бөлүктөрү түзүлө баштаганын, бул жылы Печора 2 БМ зениттик ракеталык комплекси сатып алынганын кошумчалаган. Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек ара маселеси жазында чечилип калаарын айтты. Президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек ара маселеси 2024-жылдын жаз мезгилине барып чечилерине үмүт артты. Эске салсак, өлкө башчы кечээ Баткен облусуна иш сапары менен барган. Ал Капчыгай жана Достук айылдарына барып, каргашалуу окуялар маалында талкаланган турактардын ордуна курулган жаңы үйлөрдүн абалы менен таанышкан. Чек араны чечип жатабыз, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, буюрса аяктап калды, биз жаңы жылга чейин бүтөбүз деди келет. Бирок кичине созулуп жатат, эми жазга барып бүтөт окшойт, деди президент Капчыгай айылынын тургундарына. Үстүбүздөгү жылдын октябрында Кыргызстан менен Тажикстан номер 44-протоколго кол коюшкан. Ал кыргыз-тажик чек ара көйгөйүн чече турган протокол экендиги айтылган. Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу 972 чакырымды түзөт. Буга чейин анын 290 чакырымга жакыны тактала электиги маалымдалган. Протоколго кол коюлгандан кийин чек араны тактоо иштери бир топ ылдамдаган. Рыспек Ахматбаевдин тууганын өлтүргөн 2 шектүү кармалды. 2008-жылы Чолпон Ата шаарында Кубанычбек Коноевду атып өлтүрүп кеткен 2 шектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. ИИМдин маалыматы боюнча Кубанычбек Коноев кылмыш дүйнөгө тиешеси бар Нурлан менен Мирлан Коноевдер аттуу жарандардын атасы болгон. Кылмыш 2008-жылы 4-апрелде жасалган. Кубанычбек Коноев Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен прокуратуранын имаратынын жанына өтүп бара жатканда белгисиз адамдар аны атып кетишкен. Октор анын башына жана көкүрөгүнө тийип, Коноев окуя жеринде жан берген. Кылмышкерлер качып кетүүгө жетишкен. Ошол эле күнү кылмышкерлер жүргөн Audi 100 унаасы Сарой айылынан табылып, анын ичинде автоматтын гильзалары, номери өчүрүлгөн Калашников автоматы болгон. Аталган факт боюнча Кылмыш-жата кодексинин 97-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пункту адам өлтүрүү. Эски кодекс боюнча кылмыш иши козголгон. ИИМден белгилешкендей, буга чейин айрым маалымат каражаттары милиция Нурлан менен Мирлан Коноевду өлтүргөндөрдү кармады деген маалымат тараткан. Бирок ал туура эмес маалымат. Аталган эки бир тууган 2006 жана 2007-жылы киши колду болушкан. Мирлан Коноевду өлтүргөн адам 2007-жылдын 19-апрелинде кылмыш болгон жерде жогорку соттун имаратынын алдында кармалган. Учурда Кубанычбек Коноевду өлтүрүүгө шектүүлөрдү камакка алынган. Алардын бири 40 жаштагы КА уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болуп саналат. Ал эми экинчи шектүү 54 жаштагы КН, ал кримтөөлдөрдүн биринин тууганы болот. Эскерте кетсек, жергиликтүү ММКлар жазгандай, Кубанычбек Коноев маркум кримтөөл Рыспек Ахматбаевдин тууганы болгон. Рыспек Ахматбаев 2006-жылы киши колду болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Элхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгондугуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек
Мбанк Полотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп койсоңуздар болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып койсоңуздар болот. Ада Мбанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Элхан энебиздин Элхандай көрсөтүп койгон да. Акыркы операциясында ушул мынау дөмбөктөрүн, мынау ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мынау немең ооруп кетеби? Кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп багандай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Артым менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буйруса көп көрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол рефлекстерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буйруса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Элхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буйруса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буйруса ушул Элхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буйруса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Элхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. УКМК Дордой базарын тескеген деп 5 салыкчыны кармады. Дордой базарын тескеген мамлекеттик салык кызматынын 5 өкүлү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда алар ишкерлердин салык төлөөдөн качууга шарт түзүү менен коррупциялык схеманы уюштуруп келишкен деп айыпталышууда. Бул схема 5-6 жыл туруктуу иштеп, салык кызматкерлери мыйзамсыз аракеттери үчүн акчалай сыйлык алып жүрүшкөн. Дордой базарында 600дөн ашык соода жайы бар болсо, салык 400 гана ишкерден түшүп турган деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-бөлүгү кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш козголуп, салык кызматынын 4 кызматкери жана салык кызматынын азыркы жетекчилеринин бири убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча тергөө жүрүп жатканы кошумчаланды. Бүгүнтөн тарта Бишкек ченду аба каттама ачылат. 12 декабрдан тарта Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда ченду Бишкек ченду багыты боюнча жаңы үзгүлтүксүз авиа каттама ачылат. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Кытайлык Long Air авиакомпаниясынын учактары жумасына 2 жолудан шейшемби жана ишемби күндөрү учуп турат. Баткенде 97,5 миллион сомго курулган жаңы оорукана ачылды. Президент Жапаров 11 декабрда Баткен облусуна болгон жумуш сапарын алкаганда Баткен районунун Самаркандек айылында жаңы курулган оорукананын имаратынын ачылышына катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Социалдык маселелерди чечүү үчүн президенттин тапшырмасы менен жаңы оорукана куруу милдети коюлган. Ал үчүн президенттин фондунан 97,5 миллион сом каралган. Аталган медициналык мекеме 75 орунга ылайыкташтырылган. Учурда оорукананын курулушу толугу менен бүткөрүлүп, эмеректер менен жабдылган. Мамлекет башчысы аталган медициналык мекеменин ишке берилишин канааттануу менен белгилеп, жергиликтүү калк эми сапаттуу медициналык кызмат алуу үчүн ооруканага кайрылааларын баса белгилеген. Садыр Жапаров азыркы мезгилде Баткен облусундагы медициналык мекемелердин материалдык техникалык базасынын чыңдалып жатканын айта кетти. Мамлекет саламаттык сактоо кызматтарын көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн бардык зарыл нерселерди жасап келүүдө. Андан соң жаңы оорукананын имаратын кыдырган маалда мамлекет башчысы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алар менен ар кандай көйгөйлүү маселелер тууралуу сүйлөшүп, тиешелүү мамлекеттик органдарга аларды чечүүнү тапшырды. Ошондой эле Жапаров оорукананын аймагына баг отургузган. Гаймарити дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу.
грыжа, остеохондроз, тизе муунжана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Баткен Комфорт базарынын жетекчилиги кармалды. Баткен Комфорт базарында өзгөчө өлчөмдө мыйзамсыз жыйымдар, курулуш нормаларын бузуу жана салык төлөөдөн качуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалымат калай УКМК соода базарлары тарабынан Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын бузууларды аныктоо, ошондой эле ишкердиктин субъекттерине жагымдуу шарттарды түзүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Баткен Комфорт реконструкциясы курулуш материалдары базарында соода жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзбөстөн ижарачылардан мыйзамсыз акча чогултуу, соода жайларын ижарага берүү баасынын негизси жогорулатуу, өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактылары аныкталган. Бул фактынын негизинде кылмыш иши козголуп, ар бир ижарачыдан күзөт кызматына деп алдап ай сайын 500 сомдон 2000 сомго чейин мыйзамсыз акча чогулган базардын жетекчилери менен эсепчи кассири кармалды. Чогулган акчалар жылына 3 миллион сомдон ашык сомду түзөт. Ошол эле учурда ижара келишимдеринин шарттарына ылайык коопсуздук кызматтары ижара төлөмдөрүнүн наркына киргизилген. Бул кылмыштуу аракеттер менен базар жетекчилиги салыктарды төлөөдөн качкан, ошондой эле ижарачылардан өндүрүлгөн каражаттарды мыйзамсыз өздөштүрүп, соодагерлерге жана базардын кызматкерлерине тиешелүү ыңгайлуу шарттарды түзүп берген эмес. Мындан тышкары 2023 жылдын август айында базар жетекчилиги ижара баасын 33%га жогорулаткан. Ошондой эле архитектуралык курулуш нормаларын бузуу жана соода жайларын мыйзамсыз жайгаштыруу фактылары аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 2023 жылдын 9 декабрында төмөндөгүлөр кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. 1977 жылы туулган ТББ реконструкциясынын башкы директору, 1958 жылы туулган СОН реконструкциясынын кассир бухгалтери учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бул Баткен Комфорт базарынын иш жүзүндө ÖGÖ ээси Жогорку Кеңештин 4-чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын мурдагы 1-вице-премьер-министри Шадиев Аскарбек Алимбаевич УКМК соода базарлары тарабынан Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын бузууга жол берилбестигин, ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн мыйзамсыз тоскоолдуктарды жана туура эмес шарттарды түзгөн ар кандай фактыларды түзүүгө жол берилбестигин, эгерде аныкталса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катуу чаралар көрүлөөрүн эскертет. Токтогул ГЭСинин номер 2 гидроагрегатын реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери аяктады. Электр станциялар ААК Токтогул ГЭСинин номер 2 гидроагрегатын реконструкциялоо жана модернизациялоо иштерин ийгиликтүү аяктады. Бул тууралуу энергетика министрлигинин басмасөз кызматы билдирет. Маалымат калай аталган иш 2023 жылдын 1-мартында башталган ГА 2 агрегаттын негизги жабдуулары, көмөкчү системалар менен бирге монтаждоо иштери 100% аткарылды. Учурда план боюнча гидроагрегатты сыноо иштери жүрүп жатат. Үстүздөгү жылдын 5 декабрында номер 2 гидроагрегатка электр тармак менен синхрондоштуруу боюнча сыноолор жүргүзүлүп, андан кийин системалар боюнча бардык жөнгө салуу жана агрегатты көзөмөл алдында эксплуатациялоо иштери башталган. Реконструкциялоо жана модернизациялоо жумуштарынын негизги максаты Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу азыркы учурда 1200 мегаватты түзөт. Аны 1440 мегаватка чейин жогорулатуу. Станциянын моралдык жана физикалык эскилиги жетип калган башкаруу системасын алмаштырып, заманбап SCADA системасын орнотуу. Ал эми жаңыланган жабдуулар төмөнкүлөр, гидротурбина жана генератор автоматташтырылган башкаруу системасы жана мониторинг технологиялар коммуникациялар системасы. Электр станциялары ААК жылына Токтогул ГЭСинин бирден гидроагрегатты реабилитациялоо менен ишке киргизилүүсүн пландоодо. Bir jumada 18,4 миң жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Кыргызстандын аймагында 4-төн 10 декабрга чейинки аралыкта 18,434 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалымат калайганын ичинде мас абалында унаа башкаруу боюнча 334 факты катталган. Андан тышкары алардын ичинен тийиштүү документтери жок унаа башкаруу 298, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 50, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 1145, транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 2677, автоэн баштык 4, ылдамдыкты ашырбайдоо 3468,
жалган мамлекеттик номер менен унаа башкаруу, 2 башка жол эрежелерин бузуу фактылары 10.506, ал эми 1847 автоунаа ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып короосуна киргизилген.